Assalamu alaikum. Бүгүнкү мен сизге айтып берчү окуям азыркы жашообузда болуп жаткан сыйкыр тууралуу жана ата-энелерибиздин бизге кылган дубасы тууралуу. Бул окуя 1997 Алжир менен Марокко мамлекетинин ортосундагы бир айылдарда болгон дейт. Бүгүнкү окуянын ээси каарманыбыз мен отунчу болчумун жана токойлордон отун терип келип, үй бүлөмө багып, ошентип жан багып жашачубуз дейт. Күндөрдүн биринде кадимкидей отун кыркып келгени токойго карай бет алдым. Бирок токойго жеткенимде эмнегедир бир сезимдер башкача болуп, күндөгүдөн башкача нерселер, сезимдер өтүп ичимден токойдун иш жагына каратып, мени бир нерсе тарткандай болду дейт дагы. Ошол токойдун ичине кирдим дейт. Токойдун ичине бир канча киргенден кийин бир дарактын жанына келип токтодум. Эми каарманыбыз отунчу, ошол токтогон жеримде бир куруп калган дарак бар экен, аны отун кылайын деп шактарын кыркып даярдана баштаганымда алдыма тып-теп бир баштык түштү дейт. Ал баштыкка кызыктым дагы. Эмне экен деп ичин ачып көрсөм, ичинде бир чачтар, оролгон бир нерселер, ошого окшогон нерселерди көрдүм дейт дагы. Анан мен бунун сыйкыр экенин түшүндүм дейт. Андан кийин ал баштыкты өзүбүздүн айылдагы бир молдолордун бирөөсүнө алып келдим дагы, көрсөттүм дейт. Ал молдобуз дагы баштыкты ачып көрдү дагы, бул сыйкыр экенин, сыйкыр болгонун тастыктады. Андан кийин дуа окуй баштады дейт. Дуа окуп баштыкты ачкандан кийин ичинен дагы бир баштык чыкты. Ал баштыкты ачканыбызда өтө жыттанып, өтө сасып кеткен, ичинде өтө бир мусор, бир өтө башкача нерселер чыгып калды. Андан кийин ал баштыкты ачканыбыздан кийин ичинен дагы бир баштык чыкты. Ал баштыктын ичинде бир келишкен ак жүздүү болгон бир жигит. Анан ошол жигитке азыркы биздин жашообузда көрүп аткандай, видеолордо көргөндөй, кинолордо көргөндөй инелерди сайып койгон экен. Ошол сүрөткө инелерди сайып коюптур. Андан кийин молдокейибиз дуаларды окуп, ошол сүрөттү инелерден тазалады. Андан кийин мага бир тапшырма берди. Бул сүрөттөгү жигит ошол биздин айланабыздагы айылдардан эле бирөөсүндө жашаса керек. Сен ошол сүрөттүн ээсин, ушул сүрөттөгү жигитти табышың керек деп бир тапшырма кылды дейт мага. Андан кийин мен дайыма отунга чыкканда, нар жак, бер жака барганда дайыма ошол сүрөттөгү баланы издеп жүрдүм дейт. Бирок арадан 2 ай өтүп кетти, мен бул сүрөттүн ээсин ушу айланабыздагы айылдардан эч таппадым дейт. Анан күндөрдүн биринде өзүбүздүн айылдан бир 10 километр аралыкта болгон башка бир айылга барып калдым жана намаз убакыты болуп калгандыктан бир мечитке кирип намаз окуп калдым. Намаз окуп болгондон кийин сүрөт эсиме түштү дагы. Балким ушул айылдан болуп калышы мүмкүн деп сүрөттү чыгарып ошол айылдын имамынан бул сүрөттөгү кишини же жигитти тааныйсызбы деп көрсөткөнүмдө мечиттин имамы дароо тааныды дагы, ооба бул жигитти тааныйм деп ошол жигиттин үйүн көрсөтүп берди. Андан кийин мен ошол жигиттин үйүнө бардым. Үйүнө барып тыкылдатканымда үйүнөн бир карыган аял менен 2 бала чыкты. Анан мен үйгө сунуш кылды дейт, үйгө кирүүмдү суранышты дейт. Үйгө киргенден кийин, ошол сүрөттү көрсөтүп, анан 2 бала менен 2 карыган аял менен 2 бала чыкты. Анан мен үйгө сунуш кылды дейт, үйгө кирүүмдү суранышты дейт. Үйгө киргенден кийин ошол сүрөттү көрсөтүп, анан 2 бала
баягы токойдо баштыкты таап алганын, анын ичинде эмнелер бар экенин, сүрөттү ийнелей сайылганын, бүт окуянын болгондой кылып айтып бердим. Окуяны мен айтып берип болгондон кийин ошол эки жигиттин бирөөсү сиздин колуңуздагы сүрөт бул биздин инибиз. Бул 10 жыл мурда инибиз өзүнчө эле бир башкача болуп, жинди болуп калды дейт. Азыркы биздин сөзүбүз менен айтканда, жиндиликтин ушунчалык даражага жетти. Сакалдары өсүп, чачтарын өсүп, даже тырмактарын ала албай калганбыз. Анан акыркы күндөрү ушунчалык даражага жеткендиктен биз капаста кармап бага турган болуп калдык инибизди деп айтат. Сөзүн тастыктап апасы көзүнөн жаш алат дагы. Ооба, мындан 2 ай мурда күндөрдүн биринде бара жатып көчөдөн ошол баламдын кичинелигинде чогуу ойногон досторун көрүп калдым. Алардын кимдир бирөөсү чоңой үй бүлөлүү болуп калган, кимдир бирөөсү балалуу чакалуу болуп калган. Анан көрдүм дагы, ичимен бир ушундай сезим өттү дейт, бир кайгы өттү, жүрөгүмөн бир кайгы өттү. Мен дагы жакында бул дүйнөдөн өтүп кетем. Анан бул баламды кимге калтырам деп ушундай бир кайгы өттү дагы. Анан үйүмө келип жай намазды салып, дуа кыла баштадым. Түнү болсун, күнү болсун ар бир намазымда дуа кылып жаттым. Ошол ичимде бир сезим болду. Ошо Аллах таалам сөзсүз менен ошол дуамды кабыл кылат, мага жооп берет дегендей бир ушундай сезим болду дейт. Андан күндөрдүн биринде эле ошол 2 ай мурда балам өзүнөн эле мындай соо адамга айланып калды дагы. Капаста турган жеринде эмнеге мага жаныбардай мамиле кыласыңар? Мен силерге жаныбармынбы же бир айбанмынбы деп мындай кайрылып калды дейт. Андан кийин ошентип балам оңолуп калды деп көзүнө жаш алып айтып берет. Ошол баламдын айыгып калган убагы ошол сенин баштык таап алган убагыңа туура келет экен деп окуяны айтып берип, анан көзүнө жаш алат экен. Бул окуяда эмнени түшүнсөк болот? Азыркы жашообузда ата-энени балага, баланы атага, же болбосо бир тууганды бир тууганга, эжени сиңдиге, кээде үй бүлөлөрдү бузуп, мындай кара дубаларды кылгандан Кудайдан бир сактанышыбыз керек. Кудайдан бир коркушубуз керек. Мусулман адам негизи ошондой иштерди кылгандан дагы мындай өзү уялыш керек. Кудай таалам баардыгыбызды ошондой жаман нерселерден өзү сактасын. Туура түз жолунан Аллах таалам өзү адаштырбасын.